Саламатсыңарбы досторум? Бүгүнкү видео абдан кызыктуу. Эрогендүү зоналар. Күттүңөр беле? Баштайлы. Эрогендүү зоналар жөнүндө көп адамдар билсе дагы билмексем болот. Өзгөчө эркектер. Эрогендүү зона эмне десек, көп эркектер эми аялды кызыта турган зона болуш керек деп айтат. Ооба, сиздики туура. Бирок эрогендүү зона жабан гана жыныстык мүчөдө эмес. Эрогендүү зона бүт денебизде бар экен, бардыгы эле билбейт. Биринчи, эрогендүү зона эмне үчүн керек? Эмне үчүн ошол зона тууралуу биз билишибиз керек? Биздин ата-бабаларыбыз ал билими жок эле жашап келатпады беле? Буга үйрөтүп эмне кереги бар деген адамдарга мен мынтип жооп берем. Мен сексолог катары, коуч сексолог катары көп адамдардын көйгөйүн билем. Анткени социалдык тармактарда күнүгө 1000 деген каттарды алам. Ошол каттардын негизинде көп адамдарда элементардуу сексуалдуу түшүнүктөр жок экенин билип таң калдым. Ошонун ичинде эле эрогендүү зоналар эмне экенин билбегендер дагы көп экенин таң калдым. Эмнеге үйрөтөсүң деген адамдарга Кыргызстанда абдан көп үй бүлөдө эркектер аялды рахатка жеткирбей, аялдын денесин жакшы билбей, аялдын сезимдерин эске албай, төшөктү өзү гана үчүн пайдаланганын билдим. Ошон үчүн эрогендүү зоналар, эгерде төшөктө күчтүү болом десеңер, төшөктө оргазмга жетем десеңер, төшөктөн бүт пайдалуу нерселердин баарын менин ден соолугум үчүн, менин өмүрүм үчүн, менин бактылуулугум үчүн бүт пайдасын баарын алам десеңер, эрогендүү зоналарды алгач билишиңер керек. Эрогендүү зоналар бул адамды дүлүктүрүүчү зоналар. Ал эркекте да бар, аялда да бар. Аялда да эркекте дагы окшош зоналар бар, жана бөлөкчө зоналар бар. Мисалы, окшош зоналар кайсы? Эриндер. Ооба, эриндер бул эң биринчи платоникалык сүйүүдө, секси жок сүйүүдө, төшөгү жок сүйүүдө биринчи эрогендүү зона. Эстеңизчи, биринчи өбүшкөнүңөр, биринчи жигитиңер, биринчи кызыңар. Эгерде эркек болсоңор, биринчи өбүшүүдөн эле эркектик мүчөңөр реакция бергенин билесиңер. Көп кыздар дагы жөн эле жигиттердин денесин карап атып, эрогендүү зоналары козголгонун билет. А өбүшкөндө андан беш-бетер козголот. Анткени эриндер бул эң эрогендүү зона. Ошол себептен көп айымдар эриндерин чоңойтот, эриндерин бойойт. Карагачы, психология илгертен эле келаткан. Илгери помада жок кезде сүйгөн жигити менен жолугушууга барганда кыздар эриндерин тиштеп кызартчу экен. Эриндер жөнүндө канча деген поэттер сонун ырларды жазган. Эмне үчүн? Анткени бул адамды козгой турган эрогендүү зона. Өзгөчө аялдын эриндери. Өбүшүү дагы ушул эрогендүү зонаны кантип козгойбуз деген суроого, өбүшүү дагы бул өзгөчө процесс. Жөн эле өбүшүү же ошол эрогендүү зонаны козгогон өбүшүү. Эки бөлөк нерсе. Айымдар,
түнчүнө келип силер уктап атканда жата калып өбүшкөн бир жөн, же ресторанда романтикалык атмосфера кылып, сүйүү сөздөрүн айтып, сүйгөн көздөрү менен карап өбүшкөндө бир жагыңар, мүчөңөр, денеңер ысып козголосуңарбы? Көрдүңөрбү? Бир эле эриндер, бирок ар кандай эрогендүү сезимдер. Экинчи белгилүү эрогендүү зона бул моюн жана төш. Тактап айтканда төштүн үрпү. Айымдардын эң сезимтал эрогендик зонасы, эң сезимтал эрогендик зонасынын бири төштөрүн үрпү. Эркектердики деле ошондой. Бирок аялдын төшү илгертен эле сулуулуктун символу болуп эсептелет. Ошон үчүн эркектердин төштөрү жөнүндө көп айтпайбыз. Анан эркектер төшөктө аялга караганда активдүүрөөк. Көбүрөөк өбөт, көбүрөөк кызытат аялды. Ошол себептен эркектин төшү жөнүндө көп айтылбайт. Бирок ал деле эрогендүү зона. Үрпүн менен иштегенди дагы көп эркектер билбейт. Эрогендүү зона деп өзү кармагысы келсе эле каалагандай кармалап, аялды сезбейт. Же ошол төш менен ошо төштөн ырахат алып атканда аялга бул жагымдуубу? Мен кандай өбүп атам? Мен кандай кармап атам? Аялдын реакциясы кандай деп ойлонбойт. Анын дагы өзүнүн сырлары бар. Дагы бир күчтүү эрогендүү зона бул аялдыкы клитор, эркектики жыныстык мүчөсү. Клиторду билбегендерге бул кичинекей топчу сыяктуу. Эгерде гинекологко барсаңар, көрсөтүп бергиле десеңер, көрсөтүп берет. Ким гинекологко баргандан уялат же балким шарты жок болсо, өзү деле ачып алып, күзгө менен караса топчу сыяктуу чыгып турат. Клитор чындыгында анатомиясы жана сыртына чыгып турган нерсеси бул үстү эле. А клитордун денеси бар, бутчалары бар. Ошо бутчалары кынга кирип, анан кын аркылуу айымдар дагы дүлүгөт, оргазм алат. Клитор менен аялды дүлүктүрүү бул өзүнчө искусство. Бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Ал үчүн аялды сезиш керек. Ал үчүн кыймылды туура жасаш керек. Ал үчүн аялдын эмоцияларына дагы басым кылыш керек. Ал үчүн аялдын реакциясын байкаш керек. Эркектин эрогендүү зоналарынын эң белгилүүсү жана эң сезимталы бул жыныстык мүчөнүн учу. Ошон үчүн айымдар жантабашып кынын кичирейтет. Кыска, анан тар болсо учу тезирээк кирип, тезирээк жатындын моюнчасына урунуп, эркек тезирээк оргазм алат. Андан тышкары, эгерде жыныстык мүчөнү көтөрсөк, асты жагы, уздечка деп коет. Ошол жери дагы аябай сезимтал болот. Негизи эле эрогендүү зоналар менен аны билиш бир жөн, алар менен иштеш бул таптакыр бөлөк маселе. Эрогендүү зоналар менен туура иштеш керек. Биринчиден убакыт. Мен 3 минутада бүтөм. Сен ошону билбесең, унчукпай отура бер. Эркек деген 3 минутада бүтүрүш керек деген мырзаларга. Эрогендүү зоналар менен иштөө гана 8-10 минут алат. Ошондо оргазмга чейинки убакыт прелюдия деп коет аны. Сүйүү оюндары. Сүйүү оюндарын эмне кирет? Ошо силер
аялды эмоционалдуу даярдоодон баштап эрогенди зоналар менен иштөө жана башка нерселер. Ал нерсе албетте 3 минутта болбойт. 3 минутта силер эрогендүү зоналар менен иштей албайсыңар. 8, 10, 15, 20 минутага чейин ошол төшөктүн ошол бөлүгү уланышы мүмкүн. Ошон үчүн мырзалар, айымдар, өзүңөрдүн эрогендүү зоналарыңарды жакшы билишиңер керек. Жалпы эрогендик зоналардан да тышкары ар бирөөбүздүн индивидуалдуу эрогендүү зоналары бар. Мисалы, мен бир кызды тааныйм, эки далысынын ортосу эрогендүү зона. Ошол жеринен жолдошу өпсө эле, мен бүтөм деп жыргай берет да. Кээ бирөөнүкү кулактын учу, а кээ бирөөнө жакпайт кулактын учун тийгенде. Ошон үчүн өзүңөрдүн денеңерди изилдешиңер керек. Жолдошуңар менен бирге ошол нерсени өткөрүшүңөр керек. Мага кандай жагат? Ошол тууралуу сүйлөшүп, бири-бириңерге түшүндүрүшүңөр керек. Ооба, биздин менталитетибиз менен бул оңой эмес, бирок мүмкүн. Кантип, кандай сүйлөшүш керек? Ал тууралуу дагы буюрса видео тартам. Видео жакса, тема жакса, комментарий жазгыла, лайк баскыла жана бөлүшкүлө.